Давленияңыз канча болуп калды сиздерге? Давление 120. Бизден чыккандан кийин текшерип коюп атасызбы үйдө? Өзүңүзгө эле билинет да, оорулушуп каласыз. Yedide 130 Колуңуздун башы чыңгырган жокпу? Акылды алышпайган. Давленияңыз бар. Son болуп калды. 18 жаштан 50 жашка чейинки дени сак любой адам донор боло алат. Биз алып туруп 7 анаңызга беребиз. Кан алгандан кийин бурчулоостон АЛТ, АСТ, РПР текшерилет, ВИЧ-СПИДке текшерилет, анан гепатиттин 3 түрүнө текшерилет. 35 күнгө чейин бул гемокомушоктор сакталат. Пайдалансак ошо пайдаланып калды. В течение 35 күндүн ичинде пайдаланылбасак, тамого кетиребиз. Кандын компоненттерин чыгарабыз, бул жерденчи бөлөбүз. Сары суусун өзүнчө бөлүп алабыз. Сары суу деп коебуз, кыргызча жалпак тилинде плазма да, кандын плазмасы. Анан эри массасы өзүнчө. Экөө экөөлөп температурада сакталат. 50 күндө бир кан бериш керек да. Биз 50 күндө регулярно чакырбайбыз. Бир 2 айдан өткөрүп 3-чү айга чукурдаганда уже чакырабыз. Бизде 50 күндө адамда эритроцит восстановление болуп экен да. Активный донорлордон 53-дөй бар. Мен ошо 23-жылы февралдан баштап давление көтөрүлүп ошол апрель айына чейин лечение кылдым 2 айда. Гемоглобин түшпөй койду, давление түшпөй койду. Врачтар айгүл кыйналбай донор болсоңуз пациентиңиз деди. Ошо былтыр апрелден бери ошо донор болуп атам. 50 күндө бизден берип атам. Гемоглобиним күчтүү, давлением 160-180 болчу. Былтыр августтан бери давлением да түштү, давлением да ичпей калды. Баскан турган тыңыды. Ошо кыздарга рахмат. Былтыр 2003 жылы ошо апрелден баштап декабрга чейин 5-6 кан бердим. Быйыл мына 3-4-сүн берип атам. Буюрса абдан жакшы. Сонун экен. Мен дагы элдерге айтып атам, гемоглобин үйдө, давлениясы үйдө. Көрсүлөбүз сарык менен оорубаган кишилер келип берсеңер болот экен. Өзүңөрдүн ден соолугуңар жакшы болот экен, кан жагат экен деп. Машинаны деле мотордун майын алмашпай койсоң эмне болот? Чынтык деле ошондой эле экен да. Бүгүн ошо Кыргыз Республикасында донор күнү экен деп белгилептир. Баарыңыздарды ушу бүгүнкү байрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздар донор болуңуздар.